Саламатсыздарбы? Бүгүн биз бул аптада жарык көргөн эң кызыктуу макалаларыбыз тууралуу кеп кылабыз. 5 жыл ичинде маалымат коопсуздугуна эле 80 миллион сом сарптаган социалдык фонддун чыгымы көптөгөн суроолорду жаратты. Алардын акыркы сатып алган программасы 14 миллион сомду чапчыса да, бул тууралуу маалымат ачык кайрым жарыяланбай сыр бойдон калат экен. Дал ушул тендердин таржымаалы жөнүндө кененирээк жакынкы арада чыкчу иликтөөбүздөн көрө аласыздар. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну жөнүндө маалымат чындыкка дал келеби же жөн гана негизсиз кооптонобу? Ресторандар менен базарлар кайрадан жабылабы же өз ишин улантабы? Бул маалыматты да факт-чек териштирди. COVID-19 илдетине кабылгандардын анык санын бийлик жаап жашырып атабы? Өзүн мобилдүү бригаданын ыктыярчысы деп тааныштырган адамдын ооруканалардын жык толгонун жана бейтаптарды кабыл албай атканын айтып, материалдык жардам сураганы тууралуу видеосу пайда болду. Бул тасма чындыкка дал келеби же шылуундардын кезектеги иш-аракетиби текшерип көрдүк. Апрель айында саламаттык сактоо министри коронавирустан уу коргошун менен сактанууну сунуштаган эле. Ал эми бул айда Индияда уйдун кыгынан даба издегендердин сүрөтү жайылды. Бул маалымат дагы албетте биздин элегибизден өттү. Коронавирустун 3-чү толкунуна көрүлгөн даярдыктардын алкагында мектептер, ресторандар жана базарлар кайра жабылары тууралуу маалымат соц тармактарда пайда болду. Биз бул маалыматтын манипуляция эмес экенине ынандык. Коронавирустун жайылуусун алдын алуу максатында коомдук жайларды жаап коюу коркунучу чын эле болгон. Министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында облус жана шаар башчыларына кырдаалды көзөмөлдөө тапшырмасы берилген. Ресторан, кафе, базар, мектеп, бала бакча жана коомдук транспорттардын ишин көзөмөлдөө эпидемиялык кырдаалга жараша өз убагында чечим чыгарып туруу тапшырмасы берилген. Instagram социалдык тармагында эки адамдын сүйлөшкөндөгү видеосу тарап, алардын бири өзүн мобилдүү бригаданын ыктыярчысы деп тааныштырган. Анын айтымында учурда эпидемиялык кырдаал расмий маалыматтарда айтылгандан кыйла начар. Ал эми мобилдүү бригада материалдык жардамга муктаж. Айрым колдонуучулар бул маалыматтан күмөн санап, факт-чек KG редакциясына текшерип берүү өтүнүчү менен кайрылган. Алардын айтымында бул тасма элди дүрбөлөңгө салуу жана анын аркасы менен киреши табуу максатында тартылган. Биз тасмадагы ыктыярчы менен байланышып, ал чын эле мобилдүү бригадада кызмат өтөгөн Азиз Акматов экенин аныктадык. Ал видеодогу маек болжол менен 15 же 16 майда тартылганын айтып, дал ошол күндөрү эпидемиялык кырдаал расмий маалыматта айтылганга караганда орчундуу болгонун тастыктады. Азиз Акматов коомду дүрбөлөңгө салуу максатын көздөбөгөнүн кошумчалады. Ыктыярчы учурда мобилдүү бригада күнү-түнү акысыз иштеп атканын айтып, дары-дармек жана медициналык жабдууларды сатып алуу үчүн материалдык жардамга муктаж экенин тастыктады. Бүтүндөй мобилдүү бригаданын атынан социалдык тармактарда бир гана Азиз Акматов жооптуу экенин эскерте кетүүнү туура көрдүк. Ыктыярчылардын расмий баракчасы Instagram социалдык түйүнүндө иш алып барат. Ал эми калган башка билдирүүлөр расмий эмес экенин баса белгилейбиз. Сауд Арабиясында алгачкы кумаркана пайда болгону тууралуу маалымат социалдык тармактарда чуу жаратты. Бирок бул канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Биз сүрөттүн алгачкы булагын таап, Сауд Арабиясы алгачкы жолу 2 жумалык балут карта оюнунун чемпионатын 2018 жылдын 4-апрелинде өткөргөнүн аныктадык. Балут оюну покер оюнуна түспөлдөш, бирок ислам дининде кумар оюндарына тыюу салынгандыктан балутта акча ойнотулбайт. Оюнга айымдардын катышкандыгы да өзгөчө жаңылык болгон. Аталган чемпионат 2018 жыл менен гана чектелбестен 2020 жылдын 13 февралынан 22 февралына чейин Рият Фронт соода борборунда өткөрүлгөн. Индияда жергиликтүү эл коронавирустан уйдун кыгы менен сактанууда. Тиешелүү тасма социалдык тармактарда жайылган. Жергиликтүү калктын жумасына бир жолу мал сарайларга барып денесин кык менен жууганын көрсө болот. Бул илдет менен күрөшүүдө жана аны алдын алууда натыйжасын берет деген ишеними бар. Денедеги кык кургагыча адамдар ойларды кучактап, аларга сыйынат жана йога менен алектенет. Андан соң сүт менен жуунушат.
Мына ушинтип бул аптанын жыйынтыгы менен биз текшерген маалыматтын көбү чын болуп чыкты. Биз менен бирге болуңуз жана алданбаңыз.